Şariat boyunca balаны eyine сүйрөгөн боюнча алып кетпейт. Түшүнөсүңөрбү? Ал бала атада эркекте калат. Ошол багат. Ошол кагат. Эми эгер алып кетип калыпсыз, жардам бербейт ал мыйзам түрүндө алиментке бериңиз. Азганча эң азында Бишкекте бир 8.000 сом экен бир балага. Ошондой 8.000 сом субханалла кадимгидей 3 балага 24.000 сомду кадимгидей ай сайын зыңкыйта салып берет. Антпесе Кыргызстандан чыгарбай коет, и тагы 3 ай төлөбөй отурган болсо, как положено субхана түрмөнүн өзүнө кирип кетет. Эмне мындай кыласыңар? Өзү туудурду, демек субхана баксын. Сиз багышыңыз важип эмес. Аял кишинин негизи бала багышы важип эмес. Эр багышы важип эмес. Бир тууган багышы важип эмес. Силерди багыш керек наоборот. Аял кишини эркектер багат, бул отурганда уктарбы? Аял кишини иштеши да важип эмес. Мындай бир